What is up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздар. Bu дагы bir videoga кош келиңиздер. We're talking about a hit song. Бул видеодо биз hit ыр жөнүндө сөз кылабыз. If you haven't figured out which song we're talking about, here you go. Эгер кайсы ыр жөнүндө сөз болоорун байкай элек болсоңуз. Alright, let's go. They say, "Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time." Alright. Негизи бул кыз ошол ырчы болуп, сахнага чыгып ырдап жүргөндө, адамдардын көп каалаганын, адамдардын дагы деп каалаганы жөнүндө ыр экен да. Мен ушундай окудум бир сайттан. Алар айтат. They say деп, мисалы үчүн биз негизи эле айтышат деп. Конкреттүү бир адам жок, конкреттүү бир бет жок. Жөн эле they say. Адамдар айтышат деген сөздү they say. Эгер сөзмө-сөз которсок, алар айтышат. Адамдар айтышат. "Oh my God, I see the way you shine." О Кудай, мен сенин жаркырап турганыңды байкап турам, көрүп турам. I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Колуңду алып, менин кымбаттуум, анан экөөнү тең менин колума кой деп атат. Place деген негизи жер, бирок бул жерде кой деп атат да. You know you stopped me dead while I was passing by. Мени катып койдуң. То есть мен көрүп таң калып калдым. Stopped me dead. Dead деген өлүк. Бирок stop me dead деген мени таң калдырдың. Билесизби, мени таң калдырдым, өтүп баратсам. And now I beg to see you dance just one more time. Эми мен мына сенин бийлешиңди дагы бир жолу тиленип атам. Beg деген тиленүү. Now I beg. Мына эми тиленип атам, сөзү жагып калдым. To see you dance just one more time. Сенин бийлегениңди дагы бир жолу көргөнгө тиленип атам. Alright, pre-chorus. Бул кайырмага чейинки дагы бир сап. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Дээрлик баарын биз түшүндүк. Oh, I see you every time. Мен сени ар бир жолу көрүп атам. Every time. Ар бир жолу көрөм. Балким ошол Tones and I деген ырчы ар бир сахнага чыкканда ушул адамды кечкеле дагы деп каалаган адамды көрөм деп атса керек да. And oh my, I like your style. Бул жерде oh my God деген сөздү толугу менен айтылбагандай да. Oh my. Мисалы үчүн oh my God дегенди oh my деп эле айтса болот да. Мага сенин стилиң жагып атат. I like your style. I like your style. You make me wanna cry. Негизи make деген жасоо. Бул учурда бир нерсеге түртүү, зордоо дегендей да. You make me wanna cry. Сен мени ыйлатып атасың. Сен мени ыйлаганга мажбурлап атасың деп түшүнсө болот да. Анан wanna деген негизи want to деп эки сөздөн чыккан сөз. Бирок бул грамматикада жок, бул негизи туура эмес, бирок бейформал сүйлөшүүдө, бейформал баарлашууда айтсаңыздар болот эт. Make me wanna cry. Want to cry. Want калоо, cry ыйлоо. And now I beg to see you dance just one more time. Муну билебиз. Кайырмасына келдик. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh. So they say, алар айтышат, адамдар айтышат, билечи мага. Dance for me, dance for me. Dance деген бийлөө. Ошондой эле be. I've never seen anybody do the things you do before. I've never seen anybody do the things you do before. Сен жасаган нерселерди башка бирөө жасаганын көрө элекмин ушул маалгачы.
Бул жерде present perfect колдонулду. I've never seen anybody do the things you do before. Thing деген нерсе, before буга чейин. Anybody, ким болсо дагы. They say, кайра эле, адамдар айтышат, move for me. Бул жерде move for me. Move деген кыймылдоо. Бир нерсени бир жерге жылдыруу. Move for me деген мен үчүн кыймылда. Биле, бул деле биле да. And when you're done, I'll make you do it all again. Жана сен бүткөндө, билеп бүткөнүңдө, when you're done, I'll деп кыскартылат. I will make you do it all again. Мен сени анын баарын башынан дагы кайталаганга мажбурлайм. When you are done. Негизи биз мисал үчүн сен бүткөндө дегенде when you finish деп айтса деле болот, бирок when you're done. Америкада мисал үчүн же англис тили эне тили адамдарда to be done деген бир нерсени бүтүрүү, бир нерсе менен бүтүү дегенде да. Мисал үчүн I'm done десе мен бүттүм. Мисал үчүн үй тапшырмасын бүттүм. I am done. Же болду мен башка кылбайм бир нерсени. I am done. I am very tired. Мен аябай чарчадым, мен бүттүм. Кыскасы деген сөздү да билдирсе болот да. Экинчи куплет, verse 2. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life, but you just beg to see me dance just one more time. Негизи англис тилинде окуганда, бат окуганда, же табигый окуганда көп сөздөрдүн ортосунда сөздөр бири-бири менен уйкашып кетет да, жабышып кетет бири-бирине. I said, oh my God, I see you walking by. Мен айттым, о Кудай, мен сен басып баратканыңды, өтүп баратканыңды көрдүм. Мисал үчүн walk деген басуу, жөө басуу. Walk by өттүү дегенде да, өтүп баратуу дегенде. I see you walking by. Мен сени өтүп баратканыңды көрдүм. Take my hands. Колумду карма. Take негизи алуу, бир нерсени алуу. А бул учурда менин колум ал деп атат да, менин колум кармап ал дегенде. Take my hands, my dear. Менин кымбаттугум. And look me in my eyes. Жана мени көзүмө кара. Just like a monkey. Да? Бул не? Маймыл. Маймыл сыяктуу. I've been dancing my whole life. Мен өмүр бою. My whole life. Өмүрүм бою. Whole деген бүтүн деген. Бүтүн өмүрүм. Life деген өмүр. Ошондой эле жашоо. Өмүр бою I've been dancing. Бийлеп келем. But көп учурларда ар кандай айтылат. Мисалы үчүн but you деп дагы айтса болот. Же but you just begged to see me dance. I'm sorry. But you just begged to see me dance just one more time. Бирок сен мени дагы бир жолу бийлөөгө жалынып атасың, All right. Припевни билесиздер, ошондуктан аны кайталабайбыз. I hope you liked this video. Сиздерге бул видео жакты деп үмүттөнөм. Please subscribe if you haven't already. Биздин каналга эгер жазыла элек болсоңуз жазылыңыз. And see you later. Көрүшкөнчө.